Бул авангард аталышындагы күзгү кийимдер көргөзмөсү Ош мамлекеттик университетинин номер 12 кесиптик лицейинде өтүп жаткан алтын көз иш чарасынын бир бөлүгү. Мында лицейде тигүүчүлүк кесиби боюнча билим алып жаткан окуучулар самалыктын шарты менен көз мезгилинин кооздугун чагылдырган кийимдердин дизайнын иштеп чыгышкан. Ар бир кийимдерге күзгү жалбырактар камтылып, көз берекеси анын кооздугу чагылдырылган. Бул 12 лицейде экинчи курста 7-21 тайпасында окуйм. Бул жакка мен өзүм кызыгып, тигүүчүлүккө кызыгып келгем. Азыр болсо алтын көз майрамы болуп атат. Бул жакта бардыгы күздүн бул түшүмдүүлүгүн, күздүн сулуулугун, ушундай айланага болгон бардык нерселерди чагылдырып беребиз. Мисалы мен дарак сыяктуу болуп турам азыр. Бул жакта башка кыздар дагы ушундай күздүн өзгөчө бир нерселерин тартуулашкан. Ушул эле күзгү майрамга кесиптик лицейдин ашпозчулук адистигинде билим алган окуучулардын да даярдыгы күч болгондугу көрүнүп турат. Анткени дасторкон толо даам жайнатып, көздүн берекесин, молчулугун көрсөтүп, бышыкчылыктын, токчулуктун жишаны болгон бул мезгилде окуучулар чыгармачылык менен чалдырып берүүгө аракет кылышкан. Аккан суу төзгө талбайт, сай болбосун. Ош шаарындагы номер 12 кесиптик лицейи алтын көз көргөзмөсүн ар жылы уюштуруп келет. Анда кесиптик лицейдеги түрдүү адистиктер боюнча билим алып жаткан окуучулар көз мезгилин өз кесиптери менен айкалыштырып сүрөттөп, активдүү катышышат. Иш чаранын негизги максаты окуучулардын кесибине болгон кызыгуусун арттыруу. Күзгү майрамыбыз жылына күз майрамында өткөзөбүз. Күз майрамында бул майрамды алтын күздө өткөзүүнүн негизги эле максатыбыз бизде кесипке даярдайбыз окуучуларды. Ошол кесиптерине болгон кызыгууларын күзгү мол түшүмдөн да пайдаланып, ошол кесибине кызыгуусун арттыруу, изденүүсүн арттыруу. Анан бүгүнкү бул майрамга бизде окуу жайда окуп аткан 25 тайпанын окуучулары, устат класс жетекчилери баардыгы чогуу катышып отурушат. Кесиптик лицейдин бул жылдагы күзгү майрамы да өзгөчөлүктөргө бай болду. Кийимдердин, тамак аштардын көргөзмөсүнөн тарта кол өнөрчүлүккө, анын ичинен башталгыч кесиптик билим берүүнүн 80 жылдык мааракесине улай кыргыз улуттук кийимдерине, кийизден жасалган улуттук орнаменттер түшүрүлгөн буюмдарга да көңүл бурулган. Өздөрүнүн кесиби кайсы кесипке байланышкан болсо, ошол күзгө тиешелүү буюмдардан, күзгө тиешелүү мына мөмө жемиштерден өздөрүнүн кесибине ылайык нерселерди чыгарсын деп. Ошол эле мезгилде биз 80 жылдыкка карата улуттук каада салтыбызды да көтөрүп коелу деп кошо максат койгонбуз. Менимче максаттарыбыз жакшы эле аткарылды, окуучуларыбыз аябай жакшы даярданышкан. Иш чаранын соңунда калыстар тобу ар бир тайпанын жасаган жумуштары менен таанышып, өз бааларын беришти. Жалпысынан Ош мамлекеттик университетинин номер 12 кесиптик лицейи окуучуларды 7 багыт боюнча кесипке даярдайт. Алар тигүүчүлөр, ашпозчу, кондитерлер, чач тараштар, ширетүүчүлөр жана башкалар. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ар Отан көрсөтүүсү.